Баткендеги жаңжал. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. Коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүндү. Памирден келген кыргыздар паспорт алды. Эртең 30 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды чагымчылдыкка алдырбоого, кастыкты козутпоого чакырды. Бул тууралуу өлкө башы өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстандын бардык жашоочуларын, биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка жана арыздашууну козутпоого чакырды. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Биздин ынак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып, жана ынтымактыкты сактоо менен гана бардык маселелерди чечебиз. Азыр жаңжалды чыгарып, аны иштен тутандырууга аракет кылгандар кооптондурат. Өлкө үчүн мындай оңой эмес учурда бардык ички саясий күчтөрдү сабырдуулукка чакырам, деп жазат президент. Баткендеги жаңжал. Кечээ 28 апрелде күндүз Баткен районунда кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыккан. Чыр-чатак тажик тарап Аксай айыл өкмөтүнүн аймагынан шагыл жүктөп, мамыларга видео көзөмөл орнотууга киришкенден кийин башталган. Ошондон кийин аталган аймакка эки тараптан 100-150 киши чогулуп, бири-бирин таш менен ургулаган. Кечке маал абал салыштырмалуу тынчтанганы менен, бирок таңга жуук кайрадан курчуган. Акыркы маалымат боюнча, окуя учурунда 17 кыргызстандык жаракат алып, алардын ичинен бирөө ок жеп оор абалда жатат, дагы бири көз жумду. Ошол эле учурда тажик тарап 7 адамга таш тийип жабыркаганын айтууда. Сөз болуп жаткан Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишанасупова билдирди. Анын айтымында, бөлүнгөн каражатка Россиялык Спутник V вакцинасы алынат. Бир доза вакцинанын наркы $10 түзөт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри калкты жетиштүү деңгээлде вакцина менен камсыз кылуу үчүн колдон келген аракетти көрүүдө. Калктын 70% эмдөөдөн өтүшү керек, дейт ал. Эскерте кетсек, 29 март Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. 28 апрелде Улуу жана Кичи Памирден көчүрүлүп келип, учурда Алай районунун Талды суу айылында жашап жаткан кыргыздарга паспорт берилди. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Ош облусунун башчысы Жарасул Абдыраимов 4 адамга ички жарандык паспорту тапшырган. Мындан сырткары бардык этникалык кыргызга азык-түлүк таратылды. Жарасул Абдыраимовдун айтымында, эми памирлик кыргыздардын жаш балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилет. Эми жаш балдарга күбөлүк беребиз. Мындан сырткары Памирден келген туугандарыбызды жумуш менен камсыз кылуу пландалууда. Негизинен Талды суу айылында жашап жаткан памирлик кыргыздарга бардык шарттарды түзүп берүү иштери алгылыктуу жүрүп жатат, деп ойлойм, деди Жарасул Абдыраимов. Эске салсак, өлкө башы Садыр Жапаров 2021 жылдын 16 апрель күнү Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 111 адам, алардын 60-ы чоң киши жана 51 бала өлкө жарандыгына алышты. Алардын баары Ооганстандан жана Кытайдан келген этникалык кыргыздар. Кыргызгидромет борборунун маалыматы боюнча, эртең 30 апрелде түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн +12, +17, күндүз +28, +33. Талас областында түнкүсүн +10, +15, күндүз +27, +32. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +13, +18, күндүз +30, +35. Ысык Көл областында түнкүсүн +6, +11, күндүз +19, +24. Нарын жергесинде түнкүсүн +3, +8, күндүз +20, +25 градус. Ал эми Бишкек шаарында күндүз жаан жаабайт, кечкисин жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн +14, +16, күндүз +30, +32 градус ысык болот.